Спорт ден соолуктун булагы деп дайыма эле айтылып келет. Ден соолугу чын адамдын жан дүйнөсүндө бекем болор анык. Мына ушул ойду бекемдеп дагы жайылтуу максатын көздөгөн Спорт Тайм программасы Ысык Көл телерадио компаниясында өз берүүсүн баштап жаткан чагы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө биз Кыргыз жергесинде эң алдыңкы спорттун катарына кирген грек-рим күрөшү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул күрөш тууралуу айта кетсек, аталган күрөштүн түрү Ысык Көл облусунда абдан жайылган спорттун, кеңири жайылган спорттун түрүн толуктайт. Бүгүнкү берүүбүздө дал ушул күрөш тууралуу сөз кылмакчыбыз. Грек-рим күрөшү бул аты айтып тургандай эле алгач биздин заманга чейинки антикалык Грецияда пайда болуп, кийин байыркы Рим империясында өнүгүп, ошондон тарта бүткүл дүйнөгө таркаган спорттун түрү болуп эсептелет. Бирок аталган күрөш убакыттын өтүшү менен унутта калып, 19-кылымдын баш чендеринде француз спорт сүйүүчүлөр тарабынан кайрадан жанданган. Ошентип грек-рим күрөшү француз күрөшү деген аталыш менен Европа чөлкөмүнө таанылып, кийин бүткүл дүйнөгө таркаган соң 1896-жылы Грециянын Афина шаарында өткөрүлгөн алгачкы Олимп оюндарынын катарына кошулат. Мына ошондон тарта грек-рим күрөшү дүйнөнүн бардык чөлкөмдөрүнө жайылып, миллиондогон спорт ышкыбоздорунун жүрөгүнөн түнөк тапкан. Ал эми Кыргыз жергесинде болсо грек-рим күрөшү Советтер Союзунун доорунда классикалык күрөш деген аталыш менен таанылып, жергиликтүү балбандардын кызыгуусун тез аранын ичинде арттырат. Ошондон бери аталган күрөштүн түрү Кыргызстандагы эң алдыңкы спорт түрлөрүнүн бири болуп келүүдө. Айта кетсек, өлкөбүз эгемендүүлүктү алгандан тарта дал ушул грек-рим күрөшүнүн өкүлдөрү дүйнөлүк жана эл аралык деңгээлдеги мелдештерде мыкты ийгиликтерди жаратышып, кыргыз асабасын татыктуу түрдө көкөлөтүп желбиретип келишет. Мына ушул биз бүгүн сөз кылып жаткан күрөш тууралуу Каракол шаардык грек-рим күрөш ордосунун машыктыруучусу Элеман Молдогазиев кененирээк айтып берип, аталган күрөштүн сырлары менен бөлүшмөкчү. Кыргызстан грек-рим күрөшү абдан өнүктү. Акыркы жылдары ошондой эле бул биздин эң белгилүү балбандарыбыз, байкелерибиз бул Канат Бегалиевди айтпай кетпесек болбойт. Бул Олимпиада, Бейжиң Олимпиадасында күмүш медалын багындырган. Жана ошондой эле бул Түмөнбаев Рустам бул коло медалын багындырган. Ошондой эле биздин голдук өзүбүздүн байкебиз бул Данияр Көбөновду да айта кетсек болот. Азиатский оюндарда көптөгөн мелдештердин жеңүүчүсү, Азиялык оюндардын жеңүүчүсү. Ошо азыркы учурда жаштарда абдан жакшы жыйынтыктарды берип келип атат. Дүйнөгө кыргыздын желегин таанытып атат. Мисалы айта кетсек, бул жаш эле спортчубуз бул дүйнөгө таанымал болду. Мисалы бул Акжол Махмудов 3 жолку Азиянын чемпиону, мирдин чемпиону кадеттер арасында. Ошондой эле быйылкы бул жаш өспүрүмдөр арасында күмүш медалдын ээси болду. Өзүм 8 жылдан бери машыгам. Бул Каракол шаарында Токтол Сатылганов мектебинде окуп жүргөндө келгем, 8-классында. 8-классынан бери машыгам. Ушул залымда чоңойдум. Ушул көптөгөн жетишкендиктерге жеттим. Мен дагы эми телевизордон көрүп отуруп эле грек-рим күрөшүн көрүп отуруп калдым. Ошоктон как раз азиатский оюндары болуп аткан болчу. Данияр байкебиз ошол жылы биринчи болуп келген. Ошондо мага аябай стимул болду күрөшкөнгө. Мен да Кудай буйрса ушундай ийгиликке жетем деп ошол түрткү болду катышканга.
Жалпы жолунан грек-рим күрөшү эң байыркы жана эң кооз спорттордун түрүнө кирет. Бул багытта башка күрөштөрдөн болгон айырмачылыгы кармаш белден өйдө гана жүргүзүлүп, атаандашты кооз ыкмаларды колдонуу менен эки далысына таза жаткырууга, жээ упайлардын айырмачылыгы менен жеңүүгө жумшалган аракеттер менен коштолот. Мындан сырткары грек-рим күрөшү жалаң гана эркектер машыккан спорттун түрү. Аталган күрөштүн түрү күчтүү, шамдагайлыкты жана ийилчектикти талап кылган спорт. Ошол себептен күрөшчүлөр талыкпастан машыгышып, ар кандай көнүгүүлөрдү жасашат. Учурдан пайдаланып, биз да грек-рим күрөшүнүн күнүмдүк машыгууларына катышып көрдүк. Бардык эле спорт түрүндө машык учурунда колдонулган ыкмалар, жибийттирүүчү ыкмалар да бар. Мына ошол ыкмалар тууралуу бизге Элеман агай айтып берсин. Айкай айтып берсиңиз. Кандай ыкмалар колдонулат бул грек-рим күрөшүндө? Негизинен ыкмаларда бул кылычуудан мурун дене жибиттүү керек. Ар бир спортто дене жибитебиз. Ошо азыр биринчиден баштап дене жибиткенден разминкадан баштайбыз. Өзүңүздөр байкагандай күрөш менен машыгуу деле бир топ эмгек талап кылат экен. Ашып кетсе бир 10 мүнөт жибүү ыкмаларын жасап атат, бирок ошондо да мен энтигип чарчап калдым. Ар кандай көнүгүүлөрдү жасап, дене мүчөлөрү жибиген соң, биз күрөштүн ыкмаларын өздөштүрүүгө өттүк. Алгач бизге ыкмаларды машыктыруучу көргөзүп берип, кийин ал ыкмаларды биз да кайталап көрүүгө белсендик. Бурсак биринчи ыкма бул период. Период болгондо период чыканактан өйдө тартылат, бул колтук жактан салып тартканда аркасына кулаганда бул бизге эреже боюнча 2 бал, 2 упай. Андан кийинки ыкма болсо бул нырок. Бул да 2 упай. Мына бросокторго оюн бурсак, ыкма бул жамбаш. Жамбаш чыканактан захват өйдө болот. Чыканактан бир кол колунда, моюнда, бул тасында, оң бутасында экинчи тап келебиз. Экен. Ошо таз менен жактан туша басабыз сразу. Андан кийин качага күрөштө көп колдонуучу приемдор. Ошол эле чыканактан өтүп, оң бутасында экинчи туз менен киребиз, аланын ортосунан. Бул канча упай? Бул 4 упай. Азыркы эрежелер менен 4 упай болот. Ошондой эле бул прогиб эң жакшы ыкма, күрөштө эң көп өтүнчү приемдор. Захват турабыз. Экинчи ут кирер менен ыкма жасалыш керек. Бирдин дагы ыкма менса биринчи ыкмадан экинчи приемго өтүү деп метилет. Негизи күрөштө комбинацияны кылыш керек. Колуна салып өзүнө приемго мындай кетирип алганда жасадым. Ачылды. Келем. Ошо. Мына азыр
биз грек рим күрөшүндө колдонулган ыкмаларга күбө болдук. Эми ушул ыкмаларды биз өзүбүз дагы жасап, өзүбүз дагы чаптырып көрмөкчүбүз. Ушул упайларды мен жаңы келген күрөшчү катары колдонуп көрмөкчүмүн. Жасай аламын, жасай албайм, азыр көрөбүз. Биринчи качырган. Качырга. Аяктан жеңдеп. Туруп. Турабы? Сразу туша баспасаңыз жакшы болот. Сразу, жасаса болчу да. Көбүнчө партия учурунда жасалат экен. Бул жерде атаандашыңдын колуна астына колун кирип керек экен. 3 захват болот деди. Же болбосо кармоонун 3 түрү болот экен. Ошондо төштөн, белден, анан таздан деген кичинекейирээк жан машинасында сөөктөн экен. Биз ошо жан машинасында сөөктөгүзүн жасап көрөлү. Так. Мен кошолму? Тизе салып. Тизени салып туруп. Кайрылып турат уже мостко турасыңар. Эми 4 упайлыгын жасайбыз. Парттерде. Бирок көп колдонулбайт дейт, урун колдонуш экен. Эми биз жасап көрөлү аны кандай болсо. Бул жерде деле кармоо захват ошондой эле. Бул жерден бел күчтүү болуш керек деп атышат. Деген адамдар эми жакын көтөрөт экенбиз. Анан кийин таштаганда 4 берилет. Грек-рим күрөшүнүн ыкмаларын өздөштүрүп, өзүбүздү сынап көргөндөн кийин аталган күрөштүн эрежелери жана өзгөчөлүктөрүнө да кызыгып көрдүк. Ал эми күрөштүн эрежелери жөнүндө айта кетсем, бул өзүңөр көрүп тургандай эле бул чийин. Жаштар арасында азыр правила боюнча 2 мүнөт берилет. 2 мүнөт берилет. Биринчи 2 период болот. Биринчи периоддо 2 мүнөт 30 секунд эс алат. Анан кайра 2 мүнөт да. Азыр барбанын айылып салган. Кимиси сразу кичине пассивдүүрөөк күрөшсө, ошого предупреждение берет. Эгер 0-0 чыгып калса, ким предупреждение алган бала, ошол утулат да. Ошо Жалпы жолунан канча мүнөт болот? Жалпы жолунан ошондо деген 5 мүнөт, 4 мүнөт болот. Ортосу 30 секундтан эс алат. 2 мүнөт, биринчи период 2 мүнөт, калган экинчи период 2 мүнөт. Жаштар. Чоңдор арасында бул 3 мүнөт. 3 мүнөт борьба, 30 секунд эс аласың, кайра 3 мүнөт борьба. Күрөш кайсы жерде деп мисалы? Күрөш мына өзүңөр көрүп тургандай эле тегерек чийинен чыкпаш керек. Ортосунда агай судья болот. Судья ортосуна алып келип ышкырганда ошо ортосунан башталат күрөш. Негизинен бияктан бул чийинден кызылга келгенде зона деп предупреждение берет. Эгер зонадан кызылдан бир шаг аттап кетсең, бир бутуң чыгып кетсе, бияктан деген автоматически 1 балл берилет. Атаандашына 1 балл берилет да. Бул чийинден ошон үчүн чыкпаш керек. Ортодо күрөшүш керек. Пассивдүү кылбаш керек, пассив. Жеңиш үчүн кандай эмелер колдонулат? Канча упай алса жеңет жанагы кандай? Ал эми жанакы ыкмаларды көрсөткөндөй эле 2 жолу 4 ыкмадан кылсаң 8-0. Бул автоматически жеңесиң. Технический победа деп коет. Техникалык эме. Ал негизи далыга жатып көрүш керек. Мисалы 7-0 утулуп атып, 7-0 утулуп эгер мен туша басып алсам, автоматически мен утам да. Далына тийип туша басып алсамчы. Ошо ыкмалар ошондой эле болот.
эң туше бул уже туше бассаң уже утасың, канча ноль утулуп атсаң деле туше басып алсаң утасың да. Таза жеңишке ээ болосуң. Ошондо балбандын эң негизги максаты Туше далына басуу, эки далына басыш керек. кандай кийимдер керектелет могу күрөшкө? Барсовка керек эң биринчи. Себеби деген бул барсовка деген бул маттан тайбайсың да, ыңгайлуу да, аябай күрөшкөнгөчү. Ошо лайсина кийишет негизи. Күрөшкөнгө абдан мындай ыңгайлуу. Мелдеш учурунда бул трико. Көк трико, кызыл трико болуп балбандар чыгышат. Ошо трико менен эметчилейт. Кыргыз эли эгемендүүлүктү алгандан бери дал ушул спорттун түрүнөн гана жайкы Олимп оюндарында балбандарыбыз ийгиликтерди жаратып келишет. 2008-жылкы Кытайдын Бейжин шаарында өткөн 29-Олимпиадада Канатбек Бегалиев аттуу балбаныбыз күмүш медаль тагынса, ал эми Руслан Түмөнбаев аттуу спортчубуз коло медалга ээ болгон. Ал эми Ысык көл облусунан чыккан Данияр Көбөнов аттуу балбан жердешибиз Кытайдын Гуанчжоу шаарында өткөрүлгөн 2010-жылкы Азия оюндарында алтын медаль тагынса, ошол эле жылы Москва шаарында өткөн дүйнө биринчилигинде коло медаль тагынган. Айта кетсек, грек-рим күрөшү Ысык көл облусунда да кеңири жайылтылып, азыркы тапта эң алдыңкы спорт түрлөрүнүн катарын толуктап келет. Ошентип Спорт Тайм программабыздын биринчи берүүсүндө грек-рим күрөшү тууралуу маалымат алып тааныша алдык. Ал тууралуу бизге Каракол шаарындагы грек-рим күрөшүнүн ордосунун машыктыруучусу Элеман Молдагажиев тааныштырды. Сизге чоң рахмат. Биз болсо ушуну менен өз берүүбүздү жыйынтыктамакчыбыз. Кийинки берүүбүздөн амандашканча саламатта туруңуздар.